Кино жаатына аралашканына аз убакыт болсо да, өзүнүн ролун татыктуу аткара билген актрисалардын катарында Калипа Усенова да бар. Каарман Сүйүн Откеевдин Сен эмне кылмаксың тасмасында айылдык кыздын ролунда жана Темир Бирназаровдун Кумар аттуу тасмасында убактылуу кызыкчылык үчүн бай киши менен мамиле курган жаш кыздын ролун аткарып, ага карата бир топ сын пикирлер айтылды. Алдыда актрисанын чыгармачылыгы, турмушу туурасында сөз кылмакчыбыз. Саламатсызбы? Биздин маектерибизге кош келипсиз. Кубанычтабыз сизди көргөнүзгө. Айтсаңыз, сиз кесибиңиз боюнча мына журналист экенсиз да. Анан бул тармакта иштеп көрдүңүзбү? Канча жыл иштедиңиз? Же сразу эле багы актерлук кесипти тандап алдыңызбы кайта? Эми кесибим боюнча журналист, өзүм тандап, өзүм окуп, ошо практикадан эле, окуу жайдан эле аралашып баштагам. Алардын ошо Бишкек гуманитар университетинен ар кандай жанагындай кечелерде, чыгармачылык кечелерде көп катышып, аракет кылып, журналистиканы дагы кандайдыр бир чыгармаларды, эмелерди жазып калчубуз, статьяларчы. Ошо менен эле кичине аралашып жүрдүм. Андан кийин эле турмушта өйдө төмөн болот экен да, же биз журналист же ушундай адам болобузбу? Бир мындай ички дүйнөң бир нерсени мындай каалайт экен да, анан ошону бир изденүү менен мен башка бир тармакка өтүп кеттим. Башка тармагым десем, бул деген жанакы соода саттык деп, эми күндүк эмеге деп аралашып кеттим. Соода торговый центрларды Бишкектин ошо бирине иштеп калгам. Ички дүйнө моншакты жактырып калды. Ошактан иштен талпынып жүргөндө Темир Бирназаров биздин режиссер, кыргыз элине таанымал, тажрыйбалуу, эң кандай мен биринчи эле кинону ушу Темир Байкени элестетем да, анткени мени ушу Темир Байке ошол жактан көрүп калып, видео пробаларына, кастингине чакырып калды. Ал ошол тасмасына 3 жыл ошо башкы каармандын кызын ролуна кыздарды 3 жыл издеп жүргөн экен да. Анан кийин мени көргөндө дароо эле мени кандай десем, сырттан карап аябай изилдешиптир да, күндө келишип, күндө карашып, анан эң биринчи эле суроосу кыргызсыңбы деп ошо сураганы болчу да. Мен кыргызмын, ооба кыргызча сүйлөйм деп эме кылсам, анан кесибиң кандай деп күндө келип сүйлөшөт. Мен ал адамды көрбөсөм билбейм да. Эмне болуп атат деп түшүнбөй атасыз. Эмне болуп атат деп түшүнбөйм. Анан кийин же кардарбы деп, күнүмдүк кардарго деп сүйлөшүп мен кылам. Анан тааныган эмесин билбейм дейм, ал тармакты билбесем. Анан кийин кел деп анан ишенген эмесмин да. Кантип ушуну көчөдөн адамды көрүп эле эчитип кетсин депчи. Анан кийин бирок жанакы адамдын өзүнүн таланты болгондон кийин Темир Бирназаров өзү ушундай бир көрөгөчтүгү барбы же жанакы чымыны барбы, ушу адамды бир көрүп эле билип коюптур да, байкапчы. Ал мен билбеген нерселерди ичимен алып чыкты да. Демек сиз кастингден өтпөй эле ошол тасмага өзү режиссер өзү тандап алган экен да, же дагы башка кыздар барды беле? Бул бир кызды уже койгон экен да, 3 жыл издеп, эптеп бир кызды таап аны коюп койгон экен. Анан баягы билбейм, тагдырдын эмесиби, Темир Байке келип ошо реквизит издеп калышыптыр да, ошо эмеге келипчи, соода эмеге келишип, анан мени көрүп калышып, сүйлөшүп кетишип, анан кийин баягы сөздөн сөз чыгып отуруп, анан кийин баары ошо съемочный группа, топ ошо тартыла турган топ баары айтышыптыр да, биз тарта турган тасмада ушу кызды көрүп атабыз, эмнегедир ушул чындап ойноп бере алчыдай деп баары эме кылышыптыр да. Баягы билбейм, беште жаткан баланын эмесин ким билет деген сыяктуу элечи. Бирок алар билишиптир да, ушу баары ушундан чыгат депчи. Аларга рахмат, ушу менден бир нерсени алып чыкканыначы. Тасманын аты өзү эле айтып турбайбы, Кумар депчи. Анан сиз ошол Кумар аттуу тасмага тартыласың дегенде биринчи каршы чоочудуңузбу же тез эле макул болдуңузбу, макул ойной берейинчи, тасмага агы жүзүм көрүнүп калсын элге деген сыяктуу? Жок, андайлардан мен көп нерселерге мындай аябай баа берип, аябай анализдеп туруп мындай бир нерсеге кылар да, анализдеп барып туруп анан бир нерсени кабыл кылам да. Анан кийин бул мага сценарийни окутканда мындай ушуну мен кантип ойномок элем деп албетте мага суротулду. Мындай анан Темир Байке айтты, мага ишенсең баары болот деп. Анан баягы аябай тонкий психолог да болуп калат окшойт. Башында бирок башка аты болчу. Мага кыздарга, биздин азыр турмушубуздун кыздарга таалим тарбия максаты менен тарталы деп атабыз. Сен аркылуу көп кыздар мындай жолго баспасын деген максатты тартылып атат. Сен үстүн караба, түбүн карап жүр дайыма депчи. Баягы
муз тоңуп турса үстү муз деп ойлобогун, баса берсе болот деп ойлобогун, ал ичинде дагы канча нерселер бар деген сыяктуу мага көп нерсени ачып, анан ойлонуп, анан башка көз караш менен карап туруп анан тартылдым. А мындай болсо баягы мурунку көз карашым менен албетте тартылмак эмесмин да. Биринчи жолу ошол тасмада роль жаратып жаткандан кийин албетте кыйынчылык болот да. Анан оорчулугун сездиңизби же тез эле баягы образга кирип ойноп кеттиңизби? Жок, аябай эле абдан оор болду. Биринчиден бул менин келбетимди таптакыр башка кылышты. Баягы мурун белгилүү бир актерлор, актрисалар айтса, бул ушу тасма үчүн мен чачымды алдырдым, тасма үчүн мен арыктадым, семирдим десе, мага бир кандай бир мындай чочун эме болчу да, мындай кантип ошол болсун, эми бир тасма үчүн бир кандай курмандык чалып эмне кереги бар депчи, ошол ушу туурабы ушу баасы болобу депчи. Башыңызга келип калды. Анан кийин баягы башыма келгенде анан билдим да, анан кийин албетте биринчи эле мен келбетимди өзгөрткөндө аябай кыйналдым. Ичим менен аябай кыйналдым. Бул мен эмесмин, эмнеге мени мынтип салды депчи. Чачыман баштап башкача кылышып, ошо келбетимди өзгөрткөндөн кийин мен баягы өзүм байкабай калыптырмын, ошо кыздын тагдырын, ошо кыздын жолун акырын басып өтө бериптирмин да. Билген жокмун анан. Ошол тасмада бир 50 жаштагы бир киши менен роль жараттыңыз да, чогучу. Анан ошол ачык эпизоддо тасмада роль жаратканыңыз ата-энеңиз үчүн багы оор сокку болгон жокпу? Же алар сизге макулдугун берип, макул сен багы тасмада ойноткандан кийин актриса катары өзүңдү сынап көрсөң болот деп айтыштыбы? Жок, мен бир бардыгын тем более могу кино тармагын бул сценарийни ушундай мага сценарий туш келип, ушу Темир Байкем колуна түшүп калгандан кийин мен албетте ата-энем менен кеңешип, ата-энеме көрсөтүп айткандан ата-энем дагы башында башкача көрүнүп, башкача түшүндү. Анан баягы Темир Байкенин мага берген сабагы, мен менен сүйлөшкөн сөздөрүн баарын ата-энем айтып берген, аларды башка көз карашы менен эме кылып, анан макулдугун беришкен эле да. Анан улгайып калган адам менен роль жаратып, мага биринчи эле аттаганда эле ошо ролду адамдын атамды болгон адамдын жанында болуш мага абдан оор болду да. Кыз атасында эмес, башкача мамиле болгон аябай оор экен да. Кандай мамиле? Эми бул өмөдө тасмада ал атам эмес да. Башка жанагы аял эркектин ортосундагы мамиле болду да. Ошону жаратуу аябай кыйын экен да. Кийин ошол тасма сатыкка чыгып, багы элге көрүнө баштаганда өзүңүз ыңгайсыз абалда калган жоксузбу? Эми сатыкка азыр бул эме фестивальный кино болчу да, Никага дагы Москвадагы эмеге наамга эметилген болчу. Анан кийин мен ойлогом ошол жакта эле көрсөтүлөт болду бул фестивальный кино депчи, тасма деп. Анан кийин баягы бизге азыр жакында болот деп айтышканда албетте эми ойлонуп баштадым да, менин элим, менин жора жолдошторум, курбу кыздарым эмне дейт депчи. Эми алар жалпы баары көрө элек да. Закрытый показ болгондо эле бир туугандарым эле көрдү. Анан кээ бир кесиптештерим, досторум көрүштү. Эми алар албетте кыйналышты, бир эки сөз айтышты. Кантип тартылдың депчи, кантип тартылдың. Анан ушундай болобу, сен ушундайбысыңбы деген сөзчү. Ичиңде ушундай каарманыңызды ойлоп алгаңыз. Ошондой болчу. Сен жашоодо андай эмессиң го, же ушундай барбы, биз билбеген жагың барбы депчи. Анан Кудай андайды алыс кылсын, бирок андай эмес, бул тасмада, бул кино. Темир Байке айткандай, бул произведение дейт да, бул чыгарма, бул коммерческий, бул жанагы акчаны максат кылып тарткан эмес. Мен бул таалим, тарбия, бул ар бир адамдын баягы бүгүн болбосо да эртең эстей турган тасма болсун деген дейт да. Ар бир нерсенин баасы болот деп коет го. Анан ошол тасмада жараткан ролуңуз үчүн канча гонорар төлөп берди? Эми Кудайга шүгүр, эми маанысын ачык айтып белбейм, бирок эч кимибиз таанышта калган жокпуз. Бирок мен үчүн акчада эмес да, кеп ошо адамдын ар бир жүрөгүндө, түпкүрүндө бир таалим, тарбия, бир кандай бир нерсе менен калса, мага ушунусу абдан кандай десем, баалуу болот да. Кеңизанда кепти сиздин жеке жашооңузга буралы. Анан жашыңыз 28ге келип калыптыр, бирок кантсе дагы сиздин жүрөгүңүздү ээлеген мырзалар болгон чыгар дегендей, алгачкы сүйүүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, качан болду эле, канча жашыңызда келди эле башыңызга уктатпаган, уйку бербеген сүйүүлөр? Эми алгачкы сүйүүм деп айта турган деле эме жок, анткени мен деген баягы билбейм, же
кичинекейден кыялкештигименби мен баягы Россиялык жанагы тасмалар көргөндө жанагы болот го көмүр тутуп эметкендерчи ошондой сыяктуу эле бир эмелерди эле сүйүп ошолорго арнап бир ыр жасып кыялданганым эле болбосо мындай чыныгы жашоодо мындай сүйүүнү кезиктире элекмин мага бир аябай табышмактуу да дагы элечи. Эмне үчүн? Балким келгендер өзүңүз карабай койгон чыгарсыз. Мүмкүн анткени Алыстан издебей жаныңдагы айланаңдагылардан эле кара дейт го. ооба бирок ошондой айтылат го бирок билбейм мен өзүм чын жүрөгүм мындай сезе элекмин да мен анткени баары эле адамдарды эле мен кыз эркек деп мындай бөлбөйм баарына эле мындай тең мамиле кылам анан кийин мындай жүрөгүм күйүп мынтип эметип кетти деген эмеси боло элек да ошон үчүн. Бирок сөз айткан мырзалар болгонбош керек менимче аркаңыздан түшүп алып кечинде коркутуп. Жок, Кудайга шүгүр биздин кыргыз жигиттерге эч ким жетпейт. Аман болушсун. Бир да андай болгон жок. Аркаман түшүп меткенде сөздөрүн айтышты. Ким каалагандай мындай өзүнүн болгон ички эмесин, сезимдерин билдирип ачты. Сиз сүйүүдөн чыгармачылыкты биринчи алдыга койгон адамдардан окшойсуз, балким ошон үчүн сүйүү келбей атабы деген да суроо бергим келип атат. Билбейм, мүмкүн элдерге ошондой көрүнөт болуш керек, бирок сүйүү бүт баарына болот. Ата мекенге сүйүү, бир туугандарга, ата энеңе, ошол эле курбу кыздарыма, кесиптештериме болот да. Жаратылышка деген жигиттерге кандай десем бар, бирок мен үчүн бул мындай бир кандайдыр бир мындай колго кармалгыс мындай бир нерсе да аябай назикчи анан ошон үчүн билбейм да корком да аны кантип мен колума түшсө кантип мен аны багалам, мен кантип аны коргой алам, кандай болот депчи. Чочуто албаймынбы, баркын кетире албаймынбы деген ушундай эмелер бар да. Анан кийин ошондуктан болуш керек. Мындай сүйүү албетте бар мекениме, ата энеме, жаратылыш дегендергечи. Келбетиңиз жөнүндө да комплименттер айтылды беле? Көп мен эмеде түрктөр менен иштеп калдым. Ошо түрктөр менен иштеп калып, ошо түрктөр көп айтышты да, биздин кыз элесиң, Турцияга кеттик, Турцияда иштейсиң, Турцияда эме кылабыз, колдойбуз, эметебиз, колдоо көрсөтөбүз деп. Бирок кыргыз болуп эметкенден кийин мен өзүм патриотмун аябайчы, анан айттым көрү мен миң эме болсун, мен өзүмдүн Кыргызстаныма эч нерсе жетпейт депчи. Канча көтөргүлүп апестеги эле канча комплименттер айтышпасын, бирок баары жүрөгүм мен Кыргызстанда болгондон кийин эч кандай эме кабыл кылган жокмун. Аларга башкача бир сезилет болуш керек. Элестет, Кыргызстанда мондай кызды алып келдик, макул болду дегенде эле мага аябай мындай намысыма тийди да. Жок дедим, тим ғой мен Кыргызстанда бир кичинекей бир эмеде отурсам дагы, мороженое сатсам да менин Бишкегим, менин Кыргызстаным, менин элим, жерим деп эметкем да. Анан тияка мага да эмес чоң эме кылып берсеңер да болбойт депчи ал. Жеке жашооңуз жөнүндө айта кетсеңиз. Турмушта өйдө тең болуп эткенде, ал нерсени мен такыр эле алыстаткым келет, анткени ал башка жашоо да, башка турмуш болгон. Мен үчүн азыркы жашоом менин баягы жаңы ачылган барактын бети да. Тиги бет мен таптакыр жаап койгом да. Өттү, бирок ошо турмушту көргөн мага сабакка жараша мен азыркы турмушум деңгээли ушундай болуш керек деп айта алам да. Менин азыр жашоом ушу менин ата энем, уулум. Мен биринчиден азыр уулум андай нерсеге моралдык жактан даяр эмес. Мамасын ушундай эме менен жүрөт дегенгечи. Мен аны мындай эмеге нерселерге аралаштыргым келбейт, анткени мамасы кадимкидей эле мамасы деп кабыл алсын дейм да. Анткени менин мамам мындай экен, кесиби мындай экен деп эметпесин депчи. Анткени демек сиз кесибиңиз жөнүндө айткыңыз келбейт да? Айткым келбейт. Жанагындай башка бир нерсе газеталарында окуп калса дагы, көрүп калса дагы көрмөксөн кылып коет. Мен дагы көрмөксөн болуп алып коем, анткени мектепте балдардын баары тең болсун да, анан кийин ал бөлүнүп эметип калбасын дейм да, өзүн башкача сезипчи, моралдык жактан даяр эмес. Өзүңүз тарбиялаганга жетишесизби? Балаңызды мектепке алып барып, же алып кетип өзү барып өсүп келеби? Биринчи класста бүттү. Өзү барып өзү келет, анан окуусун окуп, кандайдыр бир эмелерине өзүм катышам, өзүм баарына жоопкерчиликтүү. Анткени бала, эркек бала 12 жашка чейин энесинин мээримин, энесинин тарбиясын көрүш керек. Андан кийин эркек бала өзү менен өзүн өзү тарбиялап кетет, турмушта тарбиялап коет да. Ошон үчүн азыр баарына жетишкенге аракет кылам. Анан албетте ата энем, бир туугандарым жардам берет. Үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз, канча бир туугандын эркеси болосуз?
Эми мен 6-1 тууганмын. Ата энем карапайым ошо Бишкекте эле чүйдүн, алар да чүйдөн туулуп өскөн адамдар. 6-1 тууган, 3 кыз, 3 эркекпиз. Ошо эң кичүүсү менмин, кыздардын 3-чүсү, анан 5-чиси да менмин. Алдыда койгон пландарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз, жакын аралыкта дагы кандай максат тилектериңиз бар дегендей? Эми жакын аралыкта ушу чыгарма менен Кудай буйрса баягы премияны бергенден кийин мага бир жоопкерчиликти берип койгондой болду да, анан кийин көп нерсени азыр аябай ойлонуп атам да, анан кийин ошондон барып анан бир чечимге келет болушум керек дейм да, анткени азыр ушу жакында эле алгандан кийин бул премияны мен көп нерсени ойлонуп атам да, анан бир күндө эле чечимге чыгара албайм да менчи, анткени баарын ойлойм, баарын таразалайм. Бирок кичине бул чыгармачылыкка жакындап, мен азыр соода саттыктан алыс болуп, мен ошо биздин кооперативдин атындагы музейде иштейм. Аякта өзүнчө бир чыгарма, баягы сүрөт дегендейчи. Аякта кичине өздөштүрүп эмне кылгандан кийин анан окууга тапшырып эме кылсам, Кудай буйрса анан акырын эмелер кадамдар таштай беребиз. Эл көзүндө баягы коомчулуктун көзүндө жүрүш кыйын эмес бекен? Элге таанымал болгондон кийин көчөдө базар иштегенде. Билбейм, ар бир адамдын өзүнөн болуш керек. Мага ар бир адам баякыдай эле мага баалуу, баякыдай эле мага керектүү. Ар бир адам мен эмесине карап бөлбөйм дагы, өзүм да бөлүнбөйм да. Кандай болсо ошондой. Рахмат, бизге келип кызыктуу маектооңуз үчүн үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Соолук. Рахмат. Дагы көптөгөн тасмалардын көркүн ачып жүрө бериңиз клиптердин дегендей. Камера келсин. Силерге да рахмат.